Бул орус жараны Артем Шумейко. Ал 2022 жылдын 31 декабрында Кыргызстандын жарандыгын алгандардын бири. Жарандык ала электе эле Шумейко Кыргызстанда кымбат баалуу унааларды саткан 2 компания ачууга жетишкен. Кыргыз паспортун Кремчил нашы кыймылынын басма сөз катчысы Мария Бухер да алган. Facebook баракчасында Бухер Сан-Францискода жашайм деп көрсөткөн. Сыягы ал Кыргызстанга жарандык алууга эле келип кеткен. Медиахаб акыркы 5 жылда кыргыз жарандыгы кимдерге берилгенин изилдеди. Алдыда кесиптешим Элвира экөөбүз төкпөй чачпай баарын айтып беребиз. Биздин каналга катталып, пикириңизди калтырыңыз. Жалпысынан акыркы 5 жылда 23 миңдей адам Кыргызстандын жарандыгын алган. Жана бул аралыкта берилген жарандыктардын жок эле дегенде 3төн бири 2022 жылга туура келет. Тактап айтканда, өткөн жылы 8278 адамга кыргыз паспорту берилген. Жарлыктарда жарандык алгандардын туулган өлкөсү жазылат. Анализ жарандыкты көбүнчө Тажикстанда төрөлгөндөр алып жатканын көрсөттү. Кыргыз паспортун эң көп тажик жарандарынан кийин эле өзбекстандыктар алган. Жарандык алуу боюнча 3-чү орунда Кыргызстанда туулгандар турат. Булар бир кезде жарандыктан чыккан Кыргызстандын мурдагы жарандары же союз малында төрөлгөндөр экенин түшүнүү керек. Кыргыз жарандыгын алгандар боюнча 4-чү орунду Орусияда туулуп өскөндөр ээлейт. Жарлыктарда арыз берүүчүнүн кайсы улуттан экени да көрсөтүлөт. Келгиле, алдыңкы ондукту карап чыгалы. 5 жылда берилген жарандыктардын 4төн 3-ün этникалык кыргыздар алган. Биздин анализ кыргыз жарандыгын алган тажикстандыктарды этникалык кыргыздар түзөрүн көрсөттү. 2021 жылы коңшу өлкөдө жашаган кыргызстандыктардын арасында кыргыз паспортуна суроо талап күчөгөн. Ал эми 2022 жылы Кыргызстандын жарандыгын Тажикстанда туулган 3786 киши алган. Тажикстандагы этникалык кыргыздардын мындай агымы чек арадагы акыркы 2 жылда болуп өткөн куралдуу кагылышууларга байланыштуу болушу ыктымал. Чек ара жаңжалдарынан кийин Бишкек менен Дүйшөмбүнүн мамилеси бир топ начарлаган. Кыргыз-тажик чек арасындагы биринчи ири куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстандын президенти этникалык кыргыздарга жана кыргыз улутундагы жарандыгы жок адамдарга 2022 жылдын 31 декабрына чейин жөнөкөйлөтүлгөн тартипте жарандык алууга уруксат берген жарлык чыгарган. Тажикстандан келип жарандык алгандардын саны мына ушул жарлыктын негизинде өскөн болушу мүмкүн. Кыргыз паспорту негизинен Тажикстандын чек ара аймактарында жашаган кыргыздар алышкан. Мургап, Жергетал, Ленинабад жана Исфарам. Биринчи эки районунун тургундарын этникалык кыргыздар түзөт. Медиахаб Тажикстандан келген этникалык кыргыздар менен маектешти. Алардын айтымында Кыргызстандын жарандыгын алууну каалагандар чындыгында абдан көп. Бирок бюрократиялык процедуралардан улам жарандык алуу дале татаал болуп атканын белгилешет. Биз сүйлөшкөн адамдар көйгөйлөрүн ачык айтып берүүдөн карманып коюшту. Кыргызстандын жарандыгы жөнүндө мыйзамга ылайык жарандык жалпы же жеңилдетилген тартипте берилет. Жарандыкты жалпы негизде алуу үчүн өлкөдө 5 жылдан кем эмес туруктуу жашоодон тарта мамлекеттик же расмий тилди билүү, туруктуу кеше табуу талабы коюлган. Жеңилдетилген түрдө жарандыкты атайын келишимдердин негизинде алса болот. Маселен, Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Орусия Федерациясынын ортосунда жарандыкка кабыл алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби боюнча 4 тараптуу келишим бар. Бул мүмкүнчүлүктү Советтер Союзу маалында төрөлгөн адамдар пайдаланып, жарандыкты 2-3 айдын ичинде жеңилдетилген тартипте ала алат. Жарлыктардын анализи 2022 жылы орус жарандарынын арасында Кыргызстандын жарандыгына суроо талап кескин өскөнүн көрсөттү. Өткөн жылы жеңилдетилген тартипте жалпысынан 1192 адам жарандык алган. Алардын ичинен 489-у орус улутундагылар. Буга чейин орусиялыктар арасында кыргыз паспорту мынчалык популярдуу эмес болчу. Жалпы жана жеңилдетилген тартипте 2022 жылы 730 орус улутундагы адам кыргыз паспортун алган. Кыргыз жарандыгын алган орустардын арасында мурдагы чиновниктер, жеке ишкерлер, бийликчил активисттер, мурдагы банк кызматкерлери, спортчулар, айтичилер бар. Эгер жарандык алгандардын жынысына карап көрсөк, өткөн жылы орус улутунда эркектер башка жылдарга салыштырмалуу Кыргызстандын жарандыгын көп алган. Алар негизинен 30 жаштан 50 жашка чейинкилер. Бул кишилердин жаш курагы мобилизацияга туура келгендиктен кыргыз жарандыгын согуштан кутулуу үчүн алган деп айтсак болот. Салыштыруу үчүн Кыргызстандын жарандыгын алган Тажикстандын жарандарын жынысы жана жаш курагы боюнча карасак, жарандыкты негизинен 10 жаштан 30 жашка чейинки жаштар алган. Демек, Тажикстандан тарыхый мекенине жаштар кайтып жатат деген жыйынтыкка келсек болот. Экономист Элдар Абакиров орусиялыктар Кыргызстанга мобилизация жана санкциянын айынан келген деп эсептейт. Ал орус жарандарын бир нече топко бөлдү. Бир топ ал согушка барбайм, мобилизациядан качам
Бирок Кыргызстандагы дүйнөдө кайсы башка өлкөдө болсо деле Грузия, Армения мен окатым өтө берет деген. Эми көбүнчө айтишниктер, юристтер жанагындай онлайн иштеген андайларды мен көрдүм. Алар келип бuyakta же жергиликтүү компанияларга жумушка кирди, же мурунку компаниясында эле иштеп атышат. Экинчи топ Кыргызстанда жашаган мурун жашап кеткен, төрөлгөн орустар, белорустар да бир топ экен, жана жарандардын алдында. Берде ата-апасы калган бир топ дүйнөнү кыдырам, кыргыздын паспортун алыш жеңил деп ошол анын арасында чиновниктер болушу мүмкүн, чоң бизнесмендер же башка адамдар, алар ошол дүйн санкциядан качып российский паспорт менен бүгүн дүйнөнү кыдыра албай калдың да көп жерде. Алар ошо кыргыздын паспорту аркылуу өзүнө дүйнөгө жол ачып атышат. Бул 3-чү топ десек болот. 4-чү топ мен эми Кыргызстанга келип инвестиция кылгандарды көрө элекмин чындыгында. Бир топ кишилер келип жумуш таппаса дагы бир кандайдыр бир жумуштарды өзүнө таап алып атышат да. Кызмат тармагында 5-чү топ жөн эле стресске батып калган адамдар бар. Эксперттин айтымында ал орусиялыктардын арасынан инвестиция кылгандарды жолуктура элек. Буга Кыргызстандагы инвестициялык климаттын начардыгы себеп дейт. Адам өнүгүү индекси эми тилекке каршы экономикалык эркиндик индекси бар. Ошол сөз эркиндиги индекси деле Кыргызстандыкы көп позициялар жоготуп алдык чындыгында. Мына адам өнүгүү индекси болсо, мына Россия, Казакстан, Армения, Өзбекстандан артта калдык, мен билгенимен. Кыскасы, ал рейтингтердин үстүнөн иштеш керек, то есть. Былтыр сентябрда Орусияда жарым-жартылай мобилизация башталганда орустар Казакстан менен Кыргызстанга жапырт келе баштаган. Кыргызстандын санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча 2022 жылы өлкөдө Орусиянын 273 миң жараны жашаган жери боюнча катталган. Ал эми орус улутундагы 1200 жаран Кыргызстандын жарандыгын алуу үчүн арыз берип, анын 620сы Кыргызстандын паспортун алышкан. Буга чейин Медиахаб орусиялыктар арасында популярдуу Авито сайтында Кыргызстандын жарандыгын алууга көмөктөшүү кызматтары пайда болгонун, алардын акысы 300 миң рубльдан миллион рубльга чейин турарын ачыктап берген. Ал арада Кыргызстандын жарандыгын алган Шумейка Казакстанда жүрөт. Анын компаниясы Европа, АКШ, Япония, Кытайдан кымбат баалуу унааларды Орусиянын ар кайсы аймактарына жеткирүү менен алектенет. Ал эми согуштун шартында Орусияга баасы $50 миң ашкан унааларды экспорттоого санкция киргизилген. Шумейка унааларды Кыргызстандын бажысы аркылуу өткөрүп, Орусияга Казакстан аркылуу ташууну баштаган сыңары. Анын компаниясынын Инстаграмында Кыргызстандан алынып келинген 2 кымбат баалуу унаанын видеосу жүктөлдү. Доброе утро. Вот я подъехал оттуда из Бишкека. Сразу начинаем разгрузку. Приехал Ford Ranger. И там уже Yamaha стоит у нас. Орта Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстанда унааны бажыдан өткөрүү алда канча арзан. Орусияга санкция киргизилгенден тарта Кыргызстанда Орусияга унаа жеткирген башка дагы компаниялар ачылган. Ассаламу алейкум всем. Сегодня у нас 11 апреля 2023 года. На отправку Бишкек, Москва идут у нас 2 ролса. Отправка у нас накрыта. С нами выгодно, доступно, качественно, быстро. Ал арада Кыргызстандын бажы кызматы 2023 жылдын 1-кварталында планды 105% аткардык деп мактанып бүтө албай жатат. 3 айда бажыдан 20,7 миллиард сом пайда түшкөн. Бажынын башчысы Самат Исабеков толкунданып атып, Орусияга электромобилдер Кыргызстан аркылуу тазаланып ташылып жатканын айтып алды. Замандын талабына ылайык электромобилдер көп кирип атат. Эркештам тараптан кирип атат. Биздин аэропорт Манас аркылуу самолет менен келип атышат. Мунун баары ЕАЭС өлкөлөрүнө бизден бажылык тариздөдөн тазаланып өтөт да, андан кийин ЕАЭС мамлекеттерине тарап кетишет. Жакынкы күндөрү АКШнын каржы министрлигинин өкүлдөрү Кыргызстанга келиши күтүлүүдө. Жолугушууда Орусияга каршы киргизилген санкцияларды айланып өтүүгө бөгөт коюу маселеси талкууланат. 2022 жылдын 11 айында Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда соода-саттыктын көлөмү 1,5 эсе өскөн. Ал эми Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын февралдагы отчетунда Борбор Азия өлкөлөрү Россияга санкциядан качууга жардам берип жатканын кыйткан болчу. Кыргыз паспортуна орусиялыктар тарабынан суроо талап мындан дагы күчөшү мүмкүн. Анткени Орусияда расмий түрдө мобилизация аяктаганы менен келишимдик түрдө аскерге чакыруу дагы деле уланууда. Анан калса Орус-Украин согушу дагы аяктай элек.
И баса достор, биз Нурайда экөөбүз мына кийип турган футболкалар сизге жакса, анда экранга чыккан телефондор аркылуу кайрылып сатып алсаңыздар болот. Сатып алсаңыз Медиа Хабтын журналисттеринин ишмердүүлүгүн колдогон болосуз. Кайрадан көрүшкөнчө.